Turmuş tirikçilik коопсуздугунун негиздери 4-класс. Салам менен башталат биздин сабак. Саламсыз өтпөйт эч бир сабак. Жылмаюу менен айтамын, саламатсыңарбы, балдарым. Бүгүнкү өтө турган темабыз чыр чатак. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты тема жөнүндө кеңири түшүнүк алышат. Чыр чатактын келип чыгуусунун алдын алууну үйрөнүшөт, сылыктыкка, жоопкерчиликке тарбияланышат. Чыр чатак учурунда адамдар бири-бири менен урушушат, бири-бирин капа кылышат. Демек, чыр чатак бул урушуу, ал кээде мушташууга чейин алып барышы мүмкүн. Балдар арасында чыр чатактардын чыгуу себептери ар түрдүү болот. Мисалы, орун бошотпой койгондо, бирөөнүн сырын башка бирөөгө айтып койгондо, бири-бирине ат койгондо, бир нерсени бөлүшө албаганда, бирөө жеңгенде, бирөө жеңилгенде, бирөөнүн ою менен макул болбогондо жана башкалар. Суроо: чыр чатактар адамга пайда алып келеби же зыянбы? Бир күн уруш болгон жерден 40 күн береке кетет деген макалды кантип түшүнөсүз? Чыр чатакты алдын алуунун же жөнгө салуунун эрежелери. Чыр чатактын себебин билүү зарыл. Өз оюңду башка бирөөлөрдү капа кылып албагыдай кылып айт. Өз эмоцияларыңды башкара бил, өзүңдү карма. Чечимди өзүң эле кабыл алба, классташтарың же досторуң менен чогуу кеңеш. Жеңилип же утулуп калсаң, капа болбо, жеңилүүнү да билүү керек. Жагымсыз жагдайды тамашага айлантууну үйрөн. Эгер чыр чатак чыгып кетсе, эч качан мушташпа, кокустук болуп кетиши мүмкүн. Мушташуу теринин көгөрүшүнө, жаракаттарга, көңүлдүн түшүшүнө алып барат. Таяк менен уруу, таш менен согуу адамдын ден соолугуна залал келтириши мүмкүн. Көпчүлүк учурда мушташты өзүн кармай албагандар, өзүнө ишенбегендер же өзүн актоого сөз таппай калган адамдар башташат. Балдар, эч качан досторуңар, бир туугандарыңар менен чыр чатак чыгарбагыла. Башкалардын оюн сыйлоону, аларды да түшүнгөндү үйрөнгүлө. Эгерде силер алардын жасаган иши жакпай жатса, акырын барып түшүндүргүлө. Бул силердин тарбиялуу, маданияттуу экениңерди көрсөтө аласыңар. Үйгө тапшырма. Балдар, чыр чатак пайда алып келбейт деген темада досторуңарга кайрылуу жазгыла. Азаматсыңар балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.